Жалал Абад шаарында номер 18 Манас Миң орто мектебинин курулушу пайдаланууга берилди. 275 орундуу билим ордосунда заманбап шарттар түзүлгөн китепкана, ашкана, диний тарбия сабагы үчүн ыңгайлуу бөлмөлөр долбоордо каралган. Билимдин башаты болгон келечек жаштарыбыздын пайдалуу түптөлүүчү ушул жаркыраган жаңы мектебиңиздердин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Аты аталып тургандай, бул мектептин имараты кезинде Манастын 1000 жылдык өткөн жылы 1995 жылы ашар жолу менен Фин тибинде курулган экен. Ал мектептин имараты эскилиги жеткендиктен 2019 жылы мына ушул жаңы имараттын курулуш иштери башталыптыр. Арадан 5 жыл өтүп, айыл тургундары дегдеп күткөн заманбап типтүү мектепти пайдаланууга берүү алдында турабыз. Типтүү мектеп дегенибизде бул билим уясы заманбап предметтик, лабораториялык класстар жана жаңы компьютерлер менен камсыз болгон. Ошондой эле эжей агайларга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Окуучулар үчүн жакшынакай спортзал жана ашкана дагы курулган. Кудай буюрса, экономикалык маанилүү борборго айланып келе жаткан Жалал Абад шаарында ири инвестициялык долбоорлор, социалдык экономикалык инфратүзүмдүк иш аракеттерден сырткары билим берүү тармагын өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулуп келет. Өлкө аймагында 2023 жылдан бери 200дөн ашык мектеп курулганы маалым. Бүгүн 2024 жылдын 12 апрелинде облустун аймагында 4 мектеп пайдаланууга берилди. 3 мектеп онлайн форматында ачылды. Ал мектептер Сузак районундагы Осмон Алиев мектеби, Барпы айылындагы Эшматов мектеби, Чокмор айылындагы Барпы Алыкулов мектеби. Президент аталган мектептердин ачылуу аземи менен куттуктап, ийгиликтерди каалады. Маселен, өткөн жылы шаардагы Михаил Бабкин атындагы 375 орундуу номер 1 мектептин имараты республикалык бюджеттен, ал эми 250 орундуу номер 19 мектеп демөөрчүлөрдүн колдоосу менен жаңыдан курулду. Ошону менен бирге өлкө боюнча алгачкылардан болуп, мамлекеттик жеке өндүрүштүк принциби менен курулган IT борборундагы азыр мына ачып келе жатам. Биз акыркы жылдары балдарыбыздын билим сапатын жакшыртуу үчүн мектеп имараттарынын курулушун масштабтуу түрдө колго алдык. Буга эми өзүңүздөр деле күбө болуп келатасыздар. Мынакей өткөн 2023 жылы эле өлкө боюнча 100дөн ашуун мектепти колдонууга бердик. Жарык бөлмөлөр заманбап шарт, жаш жеткинчектердин көптөн күткөн тилеги эле. Китепкана, ашкана, спорттук залына байланышкан жуунуучу жайы бар. Балдардын кийинүүчү, чечинүүчү бөлмөлөрүндө дагы заманбап шарттар түзүлгөн. Чечинүүчү атайын шкафтар орнотулган. Ушул мектепте 2 жылдан бери мугалим болуп иштейм. Отработкага келгенмин. Азыр шартка байланыштуу жаңы мектебибиз түшүп, бардык шарттары менен заманбап мектеп курулду. Айрыкча спорт залы өтө сонун болду. Бардык шарттары бар. Раздевалка, душ өтө сонун болуп түштү. Номер 18 Манас Миң орто мектебинде бүгүнкү күндө 307 бала билим алууда. Кыргыз тили, химия, физика, бардык предметтер боюнча класстар негизинен толук жабдылган. Мындай заманбап шартта билим алып жатышканына мындагы балдардын кубанычтары чексиз. Биздин номер 17 Манас Миң жалпы орто билим берүү мектеби ачылды бүгүн. Биз аябай кубанычтабыз, толкунданып атабыз. Ушу биздин мектебибизди ачып берип аткан адамдар президент Садыр Жапаровга рахмат. Биз аябай кубанычтабыз. Мектебинин курулушу 2019 жылы башталган. Жалпы сметалык баасы 82 миллион. Азыркы күндө мына курулушка толук бүтүрүп, бүгүн окуучуларга пайдаланууга тапшырып өткүзүп берип атабыз. 275 орундуу, окуучулук орундуу. Бардык шарты менен ичинде. Ушул мектептен билим алган биздин окуучуларыбыз сөзсүз келечекте Кыргызстандын өнүгүшүнө эң сонун салым кошот. Мен ушул тургундардын атынан
ошо Кыргызстандын айылынын тургундарынын атынан, өзүмдүн атынан биздин президентибиз Садыр Жапаровго эң чоң ыраазычылык билдирет кетүүгө ушунчалык суранамын да, ушунчалык толкунданып турабыз. Буга чейин Фин долбоорундагы эски мектепте 29 жыл окуучулар билим алып келишти. Эски имараттын бөлмөлөрү тар болгондуктан балдар 2 мөөнөт менен окушкан. Эми заманбап шарт түзүлдү. Биз турган Кыргызстан айылындагы Манас Миң орто мектебинин курулушу бүткөрүлдү. Бул мектептердин курулушу бүткөрүлүп пайдаланууга берилгени калктын бир топ түйшүгүн жеңилдетип, келечек ээлерине мыкты шарттар түзүлдү. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.